Мындан 2 жума мурдагы көрсөтүүбүздө Нарын районунун Аккая айылына келип, анын тарыхынан баштап, бир катар жакшы саамалыктарды сөз кылганбыз. Бүгүнкү чыгарылыштагы ушул айыл тууралуу болмокчу. Анткени мындагы башкаларга үлгү болчу иштердин баарын бир көрсөтүүдө толук баяндап берүүгө жетишпей калдык. Алгачкы сапарыбызды иштүү айындардын үйүнөн баштайын. Уус болуп деле төрөлбөйт, анан өзүнүн чыгармачылыгы, талант болуш керек экен да адамдын өзүндөчү. Азыркы мезгилдин теги талабына жооп берген оюларда булар. Азыр көбүнчө ушундай сулп кылып, ушундай кылып оюп атышат азыркы учурда. Булар болсо мурунку булар көз шырдактар да, түр шырдак деп коебуз булар. Мурункуларда, мурунку убактагы. Азыр болсо ушундай сулп, жалаң сулп шырдактар. Кимдин фантазиясы? Булар эми биз өзүбүзгө жагат. Ким чиет муну? Өзүм чием. Өзүм ошонун баарын түстөп, көрүп алып, кошчу жерине кошуп, өзүмдүн немем мененчи. Улаачу жерлерине улап, көркөмдөп өзүм неметем, өзүм оюм. Канча жылдан бери ушун иштеп атасыз? Мен ошо кыз кезимден эле негизи ушундай шырдак ойгонго, сайма сайганга кыз кезимден эле, бала кезимден эле шыктуу болчумун. Элеттик ус себери үйдөгү жумуштарынан бошой калганда эле дароо ийнесин колго алмай адаты бар. Анткени жайкысын даярдап алган жүндү кийинки саратанга чейин мынтип тигип олтурат. Натыйжада көргөн көздү суктандырган шырдак менен ала кийиздер биринен кийин экинчиси даяр боло берет. Кызыгы алардын канчалык көп болгондугуна карабай, такыр сатууга чыгарбайт экен. Анткени аны кайра даярдоо оңой эмес, бирок туугандарына белекке берет. Үйүбүзгө жасап атам ошо. Эми жаш өтүп калгандан үйгө деле оокат керек экен. Такыр сатпайсызбы? Жок, эми жер түшөктөрдү немелерди сатабыз, эми шырдактын жасалышы аябай кыйын болуп атпайбы? Аны бала бакырага берип атабыз. Бир туугандарыма берем, жасап бер десе жасап берем. Анан бул жер түшөктөрдүн көпчүлүгү жасадым, көбүн саттым. Баягы иштебей бош отуруп калган убактарда саттым. Азыр эми пенсияга чыгып, эми кичине Кудайга шүгүр, анан балдар чоңоюп ушунда да. Мурунку убактарда көп ишим сатылып кетти чындыгында. Көп эмгектерим сатылып кетти. Чыраштар, сонун чыраштап жасаган жер түшөктөрүмдү сатып ийип аттым керек учурдачы. Анан эми сатпай калдык. Кыш кийиздерди, килемчелерди ал кезде болгарский деп чыбаркутка сайчубуз. Анын баары ошо ата-энемдин үйүндө турат. Андан кийин мен орто жерде турмушка чыгып антип балалуу баланы иштеп калдык Союз учурунда. Редакцияда иштедим Нарын правдасында көп жыл. Союз ыдырап жоюлуп кеткенден кийин анан айылга келүүгө туура келди. Баягы ойдогудай кызмат болбогондон кийин деп айылга келдик. Айылдан дагы ошо. Анан ушул кол өнөрчүлүккө кызыга баштадым. Айылдан анан
бирөөлөрдүн кошуна колоңдордун, тууган уруктардын шырдактарын оюп, курактарды курап дегендей. Кээде акча тиyin жок болгондо көпчүлүгү сатылып кетти. Анан эми өзүмө дагы жасап балдарды үйлөнтүп атабыз. Балдарга үйлөнгөндө аларга да бериш керек экен. Оокат кече аларга берип атабыз. Мени өздөрү ошо чыгармачылыкка үндөдү да апам. Сен оёсуң, сүрөттү жакшы тартчумун да. Сен өзүң ой аласың, оёсуң, оюп бергин, муну жазайлы, тигини жазайлы деп кеңеш берчү. Анан мен ошол биринчи ойгондо коркуп, мен чоң аялдар ойгон оюну кантип оём деп ошентип. Анан бирок оё келсем эле аябай жакшы оюп калдым да өзүм. Сулп ою деп коет. Сулп деп коет да. Мындай үзүлбөгөн ою да. Канча убакыт өтөсүз муну? Ону эми отурсаң бат эле бүтөсүң бир жумада. Мына ушул элеттик уз себердин эмгектерин дүйнөдөгү бир дагы жогорку технология менен иштеген эң алдыңкы заманбап фабрикалар деле чыгара албайт. Балким анын сырткы көрүнүшүн же окшош түрүн даярдашы мүмкүн. Бирок тигүү техникасын кайталоо мүмкүн эмес. Сапаты тууралуу атаандаштык жөнүндө сөз дагы кылбай койсо болот. Мындай эмгектер кылым бою дагы жашай берет. Анткени ага уздардын дээриндеги өзгөчө талантынан сырткары уул кызыма деген энелик мээрими төгүлгөн. Аккыядагы республикадагы жүздөгөн айылдар сындуу эле совет мезгилинде түзүлүп, артель анан колхоз болгон. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында алар дыйкан чарбага айланды. Жергиликтүү бийликте көп жыл иштеген Эсенбек Садыбакасов 90-жылдардагы менчиктештирүүгө катышып, анын жүрүшүн көрүп калгандардын бири. Биз ага ичке суу жайлоосунан жолуктук. Баса жайлоодогу жашоонун дагы бир үзүмүн көрүп келгенбиз. Ал тууралуу сөздү бир аз күтө туруңуз. Эми бизде ошол дыйкан чарбасы бөлүнгөндө ушул ар бир айылдан айыл чарба бирикмеси түзүлгөн. Биздики Аккыя дыйкан чарба бирикмеси болуп түзүлгөн. Анан ошондо айылдан комиссия чыгып ата-атадан. Анан жердин бышыкчылыгын, жердин эмелерин аныктап, анан калктын санына жараша бөлгөнбүз. Ошондо бөлгөндө эң жакшы бышыкчылыктуу суу баскан жерден 17 сотуктан тийген ар бир жанга. Андан кийинки андан кичине түшүмдүүлүгү ылдыйраак жерден 13 сотуктан. Кыскасы ар бир жанга ушул Аккыя айылынын ар бир жанына 30 сотуктан суу баскан жер аңыз тийген. Анан кайрагынан болсо 13 сотуктан кайрак, анан 29 сотуктан бул Сартала деп коет, ошол жакта 29 сотуктан тийген да. Ошондой болуп жерди бөлгөнбүз. 146 түтүнбүз, 846 адам жашайт. 244 гектар жерибиз бар, суга кайрак жерибиз менен. Эми биздин айыл көбүнчө айылда тургандан кийин нарын жери мал киндиктеп турабыз. Көбүнчө чарбачылык, мал, ушу мал менен көбүнчө окуатыбыз бизге мал менен болот. Бизге жан башына 17 сотуктан тийген. Биздики көбүнчө мал киндиктеп болгондуктан чөп эгебиз көбүнчө эле. Көп жылдык чөптөр респарсет, көкпеде, арпа айдайбыз. Быйыл 100 гектардай арпа айдадык деп буюрса.
Ошол картошка айдайбыз. Көбүнчө огородторго картошка, чеснок, сабиз ушундайлар айдалат бизде. Башкалар Байгазак деп таанычу айыл баарыбыз билген Нарын дайрасынын жээгинде. Андыктан жыл бою дайрадагы суунун азайып көбөйгөнүнө күбө болуп, анын дабышын угуп жашап келишет. Мындан ары Ири суу, Орто Нура, Чет Нура, Ак Булуң, Төш Булак, Оруктам айылдар болсо, Акыяга чейин Орто Саз айылы жайгашкан. Ошонун баарында Тынымсейит урусунун эли жашайт. Тоонун арчасы алып келип тиккениме 10 жыл болду го. Тоонун арчасы. 10 жылда өстү. 10 жылда ушунча өстү. Булар жапырак арча деп го, жер менен жер болуп жайылып өсөт да, ошон үчүн байлап койгом мен, бийигирээк мындай орунду көп ээлебесин деп. Канча эл алып келгениңизди? Кене деле болчу мынчалык эле. Кичинекей эле болчу. Анан тоодон алып келип. Арчанын 2 түрү бар. Артыңыздагычы? Бул болсо кайын. Бул деле ушу биздин тоодон алып келип тиккен. Мырзабек Өмүрбековду Аккыянын Мичурини деп коюшат. Анын маанисин элеттик багбандын короосун көргөндө түшүнөт экенсиң. Мында көчөттүн ондогон түрү биринин кооздугун экинчиси улап, багбандын фантазиясындагы ансамбль. Кар баскан кышы дээрлик жарым жылга созулган аймакта анын баарын өстүрүүгө албетте өзгөчө жөндөм керек. Ал болсо дуп. Аны качан тигиз эле? Аны тигилгенине да 5-6 жыл болду. Дагы эмнелериңиз бар бул жакта? Мына бул арчанын да бир түрү. Бул деле биздин тоонуку. Арчанын түрү. Бул да 10 жылдай болуп калды го. Өзүбүз үчүн кооздук болсун деп. Мындай. Ооба, өзүбүз үчүн кооздук болсун. Үйгө келгенде кичине көңүл ачык болот да. Эртең менен турганда деле кечинде бир жактан келсең деле үйүң мындай таза жакшы болуп турса жакшы да. Бул жана кайыңдан экен, Бул кайын. Мына болсо сасына кичине. Мына сасына жакшы өсө албай атат. Тиккениме 1-2 жыл болду. Сатып алган нарындан. Аркысы гүлдөр экен, Наркынсы болсо дары чөп тоодон алып келгем. Эмне деген? Атын ошону унутуп калдым атаңы, атын билбейм. Ама болсо кулунчак деп коет мына аны. Бул роза. Бул дагы ошол эле бизден эле эмеде өсөт. Биздин эле айылда өсөт бул. Гүл чыгат андан. Булар болсо ышкындар мына. Ышкындар? Мына ышкындан жүзүп жесеңер болот, мына ышкындар. Биздин эле тоодон алып келип тигип койгон, мына ышкын бир 5-6 түп ышкын бар. Жейин десем мен орозо. Мына болсо гүл, орозо. Гүл, Бул болсо жанагы мында атын унутуп атам. Мына болсо жалбыз деп коет, мына дары чөп мына. Тап көрсөң жакшы. Эми муну чай кылып ичет да, көп нерселерге дары да. О, пиязбы? Бул болсо тоо пияз. Көлдөн да алып келгем. Пияздын да 3-4 түрү бар. Ошондо баягы дары чөптөрдү жакшы корого үйгө тиккен жакшы көрөм да. Мына улар карагаттар, тиякта бир 20-30 түптөй карагат бар. Булар болсо барбарис мына. О катар менен турган мына берекинин баардыгы аябай жыттуу болуп, сонун өсөт. Кып-кысыл болуп мөмөдө берет. Мына берсе мына уже келди, аз калды бир 20 күндөн кийин кып-кысыл болуп түшүн бере баштайт. Арык катарчы? Алма, өрүк. Булар болсо өрүк бар, алча бар, алмабак бар. Быйыл кичине кыш кеч болуп эмете албай жалбырактан эми жаңы качып келатат. Эми Ышканга жетишеби? Ышканга жетишет. Мына тетилер өрүк бактары жылыга эле алабыз, терип алабыз, жакшы эле болот. Алмачы? Алма жакшы чоңой элек. Мынча көп көчөт олтургузуудан максат ошонун баары ушул жерде дагы өсөрүн, анан калса түшүн берерин далилдөө. Айтып олтурсаң ишенбеши мүмкүн, бирок өсүп турганын көргөндө дароо аны туурагың келет. Анткени мунун баары түшүмдөн сырткары короого өзгөчө кооздук дагы тартуулайт эмеспи?
сотуктай болот. Бул аппарат топурактан кыш даярдайт. Аны кичинекей завод деп койсо деле болчудай. Анткени кичине болгондугуна карабай, технологиялык эрежесин так аткарбасаң, продукцияң талапка жооп бербей калат экен. Яка жер атай бул ошо немеси неме болуп калыптыр. Жакшы пресстелбей калды да. Күндүн жылышы менен курулуш баштаган Акылбек Тагаевке мен дагы жардам берип, өзгөчө аппаратты иштетүүнү үйрөнүп алдым. Акылбек баке, бул бияктан эле казып алган кадимки топурак, Ооба ошо. Кантип баштайбыз эми? Сиз топо салып бере берсеңиз, мен бул жерден бүрткө. Көбүрөөк салыш керекпи? Сала бер. Мен ыктап турайын. Буга суу коштуңуз беле же? Ооба, мурда. Жерде ушундайбы? Жок, мурда нымдап койгом да, суу жери кургак. Качан даярдап койдуңуз? 2 күн мурун нымдап коюш керек да, анан баягы. 2 күндө нымдап туруш. Аябай суу куюп койсоң, анан 2 күн суу өзүнө тартып даяр болуп калат да. Болду. Жетиштүүбү? Азыр. Азыр нормально болуп турат. Пресстеп туруп эле кайра кирпичти чыгара алабыз да. Бул нормально, бул кургагандан кийин мындай болуп катуу эле болуп калат да. Бул качан жасалган? Бул бир жума болду. Өткөндө да жаанда да калып калды. Эчтеке деле болгон жок. Кургагандан кийин эчтеке болбойт экен. Ушундай катуу эме кылып береби? Топурак жакшыбы? Топурак, ак топо, бул дагы кичине. Топо ниторок, мен тияка склад салайын деп ак топо тартып койдум. Ошо ак топодон нормальный болгудай да. Канча сомго сатып алдыңыз? Муну 25 000 сом деп. Ушунда бирөөнөн көрүп анан. Качан көрдүңүз эле? Нарындан көрүп. Мен сатасызбы десем сатам дейт анан. Сатып алдым да. Ал буну өзү жасаппы же заводдон чыкканбы? Жок, муну тоокар эле жасаган го. Колдой жасалган. Да бир мындай ошо заводтукун көрүп бир валиант да бир гений киши жасаса керек да. Бул жалаң убайдан жасаш керекпи же башка кирпичтин цементи болсо? Бул жер муну саткан киши айтат, цемент аралаштырып, бул топого эле кум аралаштырып, цемент аралаштырып койсо, мындан да катуу болот дейт да. Анын менен этаж салып аткандар бар экен. Ушундай куюп алыпчы. Муну канча сем сатасызбы буларды? Мен эми өзүмө керек деп анан көрөм, эгер неме болсо куюп топо ташты келип алып куюп сатса деле болгудай.
талантың болсо жасап кетесиң деди. Анан ошо боюнча эле бардым дагы жездеме жанына 1 айдай болдум. 1 айдай болуп эле анан жазадым дагы, аяктан үйрөнүп алдым да өзүм келип, мына инструменттер жездемде кандай инструмент болсо, бияк мен да өзүм ошондой инструмент алып келип алдым дагы. Чогулттум дагы, анан ошо менен жасап кирдим. Мурда эмне жумуш кылчу эле? Мурда дыйканчылык эле. Дыйканчылык эле, мал салы менен эле үйдө эле болчубуз. Ошо Бир кездерде кесиптик техникалык билим берүүчү лицей болгон имарат. Анын бир бөлмөсү азыр Кубан Тагаевдин устаканасына айланды. Элеттик кол өнөрчү жасаган жалгыз буюм. Бул камчы. Башкасын үйрөнүүгө жана даярдоого азырынча убакыт аз. Нарын дайрасынын боюндагы өрөөн жогоруда айыл башчы белгилегендей малгендиктүү. Айрыкча ар бир үйдө аттар бар. Демек, ар биринде эң аз дегенде бирден камчы бар. Тагыраагы болушу керек. Ошол камчылардын дээрлик тең жарымы ушул жерде жасалган. табылгы деп коет. Табылгы деген Илгери ата-бабабыз ушул табылгыдан саптап түшкөн, катуу болот, сууга салсаңыз чөгүп кетет. Мол сууга салганда чөгүп кетет. Чөгүп кетет өзү. Кайсы жерде бар бул? Бул Кеңеште бар. Анан бул могул өйүстө бүт бар да, суунун арка өйүсүндө. Аэропорт жакта. Ошол жактан барабыз дагы алып келебиз. Жазында анан күзүндө кыркылат булар. Могу бүрдөп атканда кыркылбайт. Ошол жакта кыркып берип алган жыл бою жасай бересиз, Ошол жактан атайын мен алдырып алам. Эскилиги жеткен имарат, эки кылымды көргөн меш, анан да чоң атадан небереге өткөн шаймандар. Мунун баары эгер заманбап кийинген устасы гана болбосо 19-кылымды элестетет. Мындагы темирчиретүү жарым кылым мурда башталган. Ал уста Кубанычбек мырзанын чоң атасы эле. Бул устакана биздин ата-бабабыздан келаткан. Канча атаңыздан келип атты? Бул эми мен 4-5 атамдан келаткан окат экен мен билгенде. Андан ушул эле жерде болуп калар. Ушул эле жерде. Бисмилла. Баары ушул эле жерде болгон нерсе да. Бул эми колдок темир атамдан келаткан. Бул өзүмдүн атам Жолдошбек деген атам болгон, бу да уста болгон. Анын атасы Зарылык деген уста болгон. Бул Зарылыктан калган инструмент бул.
бизге көп алыска айылдардан бери келет. Алыска айыл дегендериңиз кайсылар? Огорто нура, чет нура, эмгекчил. Дайранын боюн бүтөбүз. Да ушуя көрөм бүт эле келет да бизге. Келет менен ушуларды. Качан буйрукка көп болот анан? Кайсы убакта жумуш көп? Эми bizde жумуш ар кандай жумуш боло время боло калат деп неметпейбиз да. Ana кандай баягы мисалы мына малдар көчү учуру келип калат. Көчү кону. Качан азыр көчөт? Мына азыр эми максайлап чоң жайлоолорго кетер учурларда ушундай. Немелерге мукташ нерселер болуп калат да, майда бачак. Көзайнек тыкпайсызбы? Бар көз айнектер. Күн аябай ысып кеткенде көз айнекке терден акканда немете албай калабыз да. Кызуусуна кирип кеткенде жетише албай калабыз. Ушунун эле темпи башталат азырчы. Така эми? Бу така. Бир күндө канча така жасайсыз? Эмте 5ти, 6-ны жасалып калат мына. Сымылда. Мындай жабылат да. Канчалаган күч, канчалаган неме кетет. Бул уста өзү эле уста деген бул биринчиден неме болуш керек. Сүрөтчү болуш керек, муну фигурасын чыгарыш керек. Уста, дизайнер. Мында мунун өзүнүн формасын алып келиш керек. Темир уста деген көп немени кызматы, чиймечи болуш керек. Ошонун баарын аткарып турган. Бир така жакшы, өмүр жакшы болуп, неме жакшы болсо 40 мүнөттө бүтөт. Бир аттыгы. Бул мешти мен 3-чү атам жазган Зарлык деген чоң уста болгон зергер. Күмүштү баарын кармаган. Ушул жерде жашаганбы? Ушул жерде жашаган а кишилердин. Такалар мында жасалып гана калбай, ушул жерден кагылат дагы. Келген кардар 1 саатка жетпеген убакытта атынын жаңы такасы менен кетет. Кубанычбек Зарлыковдун темирди сүйлөткөнүнө чейрек кылым болсо, өнөрдү үйрөнүп баштаганына 40 жылдан ашты. Мына бул жер ушул биздин асмабыз атта калачу. Ошого келет муу аркандар менен, жиптин немелери менен булар мындан оролот мындай. Эми эле жаңы бир атта каланып кетти да. Азыр бизде. Ошо бул мындайынан орообуз аттарды мындан. Алабыз буга. Кабат болгондо. Үйдө киши жашабай калганбы? Азырынча бүтү малда тоодо жайлоого кетишти. Бу жерде иним турат, кичүү иним. Негизи? Негизи. Мен болсо өйдөрөм, бирок ушул жерде ушундай байланат бул. Булар болсо түшөт, белинен бүт арта салынат бул. Анан мындайынан байланат да, анан аттарды такалайбыз ушул жерден. 4 бутун. Бул эми биздин мен айтып атпайм, жанагы атам, чоң атам Зарлыктан, Жолдошбектен келаткан нерсе бул. Айылдан 20 чакырым алыстагы ичке суу жайлоосу. Айдоаңыздары чөптөр чыкканга байланыштуу, чөптөрдүн эрте чыккандыгына байланыштуу ушул жерге ушул олтурган айылдын көп эле ушул 20 майдын тегерегинде көчүп келебиз. 20 майдын тегерегинде көчүп келип, анан бир 20-25 күн. Жата 15-20 июндарда анан Аксай жайлоосуна кетебиз. Себеп дегенде ички жайыттар биздики тар, мал батпайт. Анан ошонун себебинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой Аксай деген биздин Кытай менен чек аралаш биздин жайыттар бар. Ошол жака 150 километрдин тегерегинде алыстыкта. Ошол малдарыбыз 3 түнөп көчүп барабыз. Анан ошол жака бир сентябрдын аягы, октябрдын 15-лерине чейин малыбызды жайлатып, анан эгин ору жыйуу бүткөндөн кийин бала бакыра менен мал жаныбыз менен кайра көчүп келебиз.
Көпчүлүк жайлоого эс алуу үчүн гана баргандыктан аны укмуштай элестетип жүрүшөт. Бирок ошол кымыз ичип, таза абада кередем алып, анан да ат үстүндө сейилдегенин артында түмөн түйшүктүү эмгек бар. Жайлоого эс алуу үчүн эмес, жашап, мал кароого баргандар жакшы билет. Мындай түйшүктү биздин гана элибиз 1000 жылдар бою көтөрүп жүргөндүктөн анын жыргалын дагы көрүп келебиз. Ичке суудагы ар бир күн экинчисине окшош. Кээде мал жоолгондо гана өзгөрүү кирбесе. Эртең менен ушу 6-да туруп, ат бат устап келип эле жылкыга жөнөйбүз, жылкыны кечинде бияка чыгарабыз. Эртең менен ушул жактан таап келип, жетилер менен байлап, кайра ушу 2 саатта бирден сайбыз. Азыр жаздын күн. Ошол бийлерге мага 2 сааттан бирден сайбыз. Бир күндө канча сайбыз? Бир күндө 6 сайбыз, 1 чакырым алабыз 10 литрден. Тууган урукка өзүбүз ичебиз. Тууган урук келет, ошолор менен чогуу чаран ичип, айылда берип үйүп турабыз. Ата-энебизге. Ооба. 10 үй бар. Ичинде бар беле да. Канча күндүк бар ичинде? 1-2 күндүк. Канча убакытка ичет? Bir 10 minut, 15 minut, 20 minut деп ичиш керек. Болдан кийин ачып жиберет өзү. Эртең менен тура муй сайм, отпор чагабыз. Андан кийин чай ичебиз. Жылкы байлайбыз. Ошо менен убакыт өтөт. 2 сааттан бир бес айыз. Кечинде 8-де агытабыз. Менин атым Бектемир. Мен 6 класста, 5 класста окуйм. Мен эртең менен 6-да туруп, мамама жардам берем. Папам жылкы айдап келет, анын кулундарын байлайбыз. Мен түштө бош убактымда жибөрөм. Кеч киргенде балдар болуп, чогуу ак чөлмөк ойнойбуз. Биз келген ичке суу жайлоосу Нарын районундагы Чет Нура өрөөнүндө. Окшош аталыштагы кичине дайра 20 чакырым алыстагы баарыбыз билген Нарынга куят. Турсуновдордун үй бүлөсү бул жерге май айынын соңунда көчүп келишкен. Жогоруда айтылгандай, алар жакында айтылуу арпа же аксайга көчүшөт. Жемиштүү айылым ичинде жеңелер аман болсо керек. Биздин Нарын районундагы Аккая айылына сапарыбыздагы мына ушундай жагымдуу музыка менен соңуна чыкты. Эмки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Алмалуу айылым болсо керек, алмага айыл толсо керек. Алмалуу айылым ичинде аталар аман болсо керек. Алмалуу айыл ичинде апалар аман болсо